жашчылык убак болот экен, балалык кез болот экен, бир нерсени ийсең, бир нерсени азыр болсо бара-бара жылып кетсең, акыл эсти токтотуп, үй бүлө күтүп дегендей ошондой болуп калгандан ошол убактагы десең эске түшөт. Каа ошондо ушул эжекенин агайды капа кылып койдуң беле деп. Ал убагында ошол нерсени кечирим сурап кое албайт экенбиз да. Адам баласы бардыгы ушундай жаралат экенбиз. Ошон үчүн мен мына бүгүнкү бүтүрүүчү класстарга айтат элем да. Сиздерге ушул бардык шарт бар да азыр учурдачы. Каалаган кесиптин ээси болсоңуздар болот. Каалаган жерге иштесеңиздер болот. Билим алыш керек. Биринчи, билим эч качан жерде калбайт. Баягы макал бар го, билимди өлбөйт деп. Ошон үчүн ушу билимге өтө маани берсеңиздер. Окуп бардык факультеттер, бардык түрлөрү бар. Ошолорго окуп билим алып, эл үчүн, ушу кыргыз эл үчүн кызмат кылып, ошонун бир жакшы пайдасы тийген жаштардан болсоңуздар. Анан мына эжекелер сиздерге дагы чоң рахмат, дагы айтылган жакшы. Анан мына мектептин эмгек жамааты сиздерге дагы ушундай жакшы шартты түзүп, жолугушуу кылып бергениңиздерге ушул эми рахмат барыңыздарга, байрамыңыз бар. Өткөндү эстемей сайын келечекке жол жооп жатат. Мына биз эжекелердин баарыбыздар бар, биз таныштап отурабыз. Бир нерсе жок экен, агай. Шошо агай. Жок, ал дагы бар экен. Мына биздин маңдайыбызда бизди карап тиктеп отурат. Ошол агай Чыңгыз Айтматовдун канткен адам болот деген сөзүн мынантип алып түшүндүрүп берет эле бизгечи. Ошол азыр биз агайды көрүп туруп, жок болсо да биздин арабызда ушул класска бизди кошпогон силерге дагы рахмат. Ушул агай биз менен отурат. Агайдын жаткан жери жайлуу болсун, бешинен берсин. Жана эжекестерге дагы бизлер тазим этебиз. Мына бул эжеке ушу баштагыч класстан баштап биздин эч нерсени билбеген тупой кезден баштап, мындай айтканда тамганы немени кармак азыр баардыгы кармап жазып барышат. А биз өнтпеген экенбиз да, ошонтип үйрөтүп, ошентип баардык немебизге чыдап, сиздер дагы баардыгыңыздар ушул англис тилден, физиканын кереметин билген, адамдын психологиясын, биологиясын өздөштүрүп алып үйрөткөн Венер эжеке, баарыңыздар ушул сиздердин окуткандарыңыздар биздин көз алдыбызда. Анан мен быйыл эле ишке кирдим. Ошондон бери эч жакта методиканы билбей, ошол сиздердин методикаңарды көз алдына элестетип, ошол кандай болот эле деп, ошол эле нерсени мен кабыл алып быйыл сабакка өттүм да. Анан ошол нерселер мага сиңиптир. Силерге дагы силер рахмат. Анан бир нерсени айтам. Эжеке сиздер бирге бирди кошсо 2 болот дечиңиздер, бирок турмуш бизди бирге бирди кошсо 4 кылды, бакытты 5 кылды. Ошондой айтайын эле, ошондой болуп. Ардайым. Ошондой. Ардайым баарыңыздар силер дагы мына 10 жылдыктар, биз 10 жылдыкка келгенде абдан жакшы кабыл алып, абдан жакшы номерлерди берип, биздин көзүбүзгө жаш тегелетип, абдан жакшы кабыл алгансыңар да. Андан өтүп мына быйылкы 13 класстар бизди жөн эле бир кереметке, сөзү жок сезимдерге чуулгап койду да. Майын кайда жүрсөңүз дагы бактылуу болууга, барган кесибиңерди, тапкан кесибиңердин ээси болуп, турмуштан өз ордуңарды тапкыла. Ошол менин сөзүм. Баарыңар дагы бир майрамыңар менен аябай сонун учур, бактылуу учур күндөр силер үчүн. Баягы бүтүрүп кеткен партаңарга кайра келип отуруп, айрымдарыңар бул класста окусаңар да башка класста окуп бүткөнсүңөр. Ар бириң өзүң классын эмнеси бар, мына жерде 10 жылдыктардын бул классы болуп калса, аш классын бүтүрүүчү класс. Сабакка киргенде эстейбиз да, каякта отурсуңар. Анан кийин эми кээ бирлер ушул бактылуу күнгө келе албай калгандар бар, турмуш шартына байланыштуу,
же үй-бүлөнүн шартына байланыштуу кыздардын күйөөлөрү жөнөтпөй коет. Кээ бир балдар алыска жаңыдан гана барып иштеп, баягы материалдык жактан же финансылык жактан кыйналып келе албай калат. Бирок бүгүнкү келгендер аябай бактылуусуңар да. Өзүңөрдүн ошол турмуштук деңгээлге жетишкениңер көрсөтүп атасыңар. Мына мен бүгүн мына жолугушууга келип алдым, мындай жетишкендиктерим болду, үй-бүлөм менен эмелер кошкон жубайларым менен келип отурабыз деп отурасыңар да. Бул аябай бактылуучу. Анан биз силер менен ошол келген жолугушуп отурганыбыз биз үчүн да бактылуу да. Баягы мектепке 20 жылдык келбей калыптыр, 10 жылдык келбей калыптыр деген өзүнчө бир башкача нерсе болот да, бир мектепке таарынгандай же туура эмес мамиле кылгандай болуп, силер келдиңер, силерге рахмат ушул жерде келип ушунча жолугушуп уюштуруп отургандарга. Анан мына эжекелер, биз менен кош эле коллегалар, айрымдар бул эжекелер мени окуткан эжекелерим өзүмүн. Силерге дагы ушул бактылуучулар каалайм. Дайым ошол 20 жылдык, 10 жылдык, 30 жылдыктардын жолугушууларына келип ушинтип төрүбүздө отура бериңиздер. Силерге дагы ийгилик турмушуңуздарда. Анан бүтүп кетип аткан мына бүтүрүүчүлөрүбүзгө да чоң ийгиликтер каалайбыз. Мамлекеттик сынактарды жакшы тапшырып, булар Кудай кааласа турмушта ордун таап, мына эжелериңерди, агаларыңарды көрүп атасыңар. Силер дагы 10 жылдык, 20 жылдыкка ушундай келишке аракет кылышыңар керек да. Күйөөм жөнөтпөй койду эле, же мынтип эле деген нерседен үй-бүлөлүк шарттагы алып кетиш керек баардык жагынчы. Келгенге аракет кылышыңар керек. Көп булардын кылыктары, көп жооптары биздин эсибизде, баардыгындай көз алдыбызда турат да. Мектепти бүтүп атканда кандай болуп бүтүшкөн, кандай болуп бүтүп эле дегендей. Анан кийин ошол жоруктарды туура жакка багыттап, мынантип жакшы турмушта жакшы ордуңар таап келип отурасыңар да. Анан бул жакта балдарга дагы байкам мен жыра албай калдым. Жакшы кеңештерди бергендирсиңер. Биз аябай шок элексиңер, шок болбогула. Биз окубай калдык эле силер окуп барат деген кеңештерди айттыңар. Аны билем, жылдагы жолугушууларда болуп жүрөт. Ошол кеңештериңер туура кабыл алсын окуучулар. Анан кийин бүгүнкү эртеңки өтө турган байрамдарыңар көңүлдүү өтсүн, жакшы болсун. Анан азыр мен WhatsApp'ты эми ачып калдым. Баягы телефонду аял жерде куттуктай албай калдым. Биздин Корулайны кеңешинин депутаты Санат жалпы мектепке келген, жолугушууга келгендерди, бүтүрүүчүлөрдү бүгүнкү майрам менен куттуктаптыр. Анан эжеке мен атынан куттуктап коеюн деп жазган экен. Мен жанагы жерде айта албай калдым. Ошол майрамыңар менен Санаттын атынан да куттуктайм. Ал жактан салам жолдоп атат силерге. Зарипбек уулу Санат деген биздин жаш депутатыбыз бар. Ошол бала салам жолдоп атат. Ушинтип баарын куттуктап. Ошолор менен Майрамlar майрам боласın. Aytkanızlar gelsin. Bundan iyi dagı көп ата бириңер бактылуу, эне бириңер бактылуу ата болуп, балдарды чоңойтуп, ошолордун чайын ичип жүрөңүздөр. Анан эндигиде 30 жылдыкка, кээ бириңер 20 жылдыкка, Кудай кааласа 40 жылдыкта кайрылып Bizler 10 yıl başta bir aşıklar, geceler kestir. Sizler şu bizlerine, oşulda biz ana okuşlarla okşol, sizlerge qarab esiz, sizlerge suhtatçılık, bizler daha sizlerge okşol, oşulda gelip sizlerge de rahmat. Muhallimlerge de rahmat. Muhallimler bizde kichkinegizde baştan biz şu mektepten chiqarda otururdu, ata-onasini o'rgatdi. Bizde dagı yaxshi narsalarga umid kestir, turmushdan o'z yo'limizni topib, barcha qizlar bolalar baxtli bo'lib yashayapmiz. Xudoga shukr. Buna qizlar dagı biz umid kutganda bular 1-klassga kelgan ekan, bular bo'ychenlik bular dagı hozir turmush yo'lini attag'an atat. Kesinlikle yaxshi tandag'lar. Bu yerdan emlab ko'rsam o'shani olasin deydi. Sizlarga dagı cho'ng ig'lik, sizlarga dagı cho'ng rahmat. Kim oruza qarmasa oruzamızlar kabul bolsun. Oşu nemelerin oşu bizge de жалпы билим берген мугалимдерге ыраазычылык билдирем. Анаркан бактуу келечекке
жакшы сабак берген бизге. Ушулардын бизге түзгөн базасы, фундаменти бизге аябай жардам берди. Мисалы үчүн мен ушул жерде окуп жүрүп, анан университетке тапшырып, университетте өткөндөн ошол жерде иштеп калдым. Андан кийин ошо бул жактан алган билимим мага аябай кандай жардам берди да. Анан кандидатский иштедим. Ошол жерде окуп эле калдым. Кандидатский жактаганда проект боюнча Швейцарияга немеге барганда ушул бактуу келечекке түзүп берген базанын аябай мага жардамы тийди. Анан Бағаларды айтпадың ба? Мені нашар оқытып тұр еді. жок, наоборот, аябай сүйдүм. Анан арканы эжеке бизге математикадан аябай жакшы түшүндүрүп, аябай жакшы сабак өтчү эле. Ошонун мага берген билими менин кандидаттык жактоомдо аябай кандай зор таасирин тийгизди. Себеби мен моделирование боюнча иштегенде эч кыйналган жокмун. Рахмат ошо эжекелер сиздерге. Мына кыял айткандай сиздерге башыбызды ийип таазим кылабыз. Рахмат сиздерге. Сондойчу класстар бүтүрүүчүлөр ага эжектерге болгон суроолорунан болсо бергиле. Аналары сиздер мен дагы бул жерде өзүм ойлойм, сиздер сиздерге бир суроо ошол. Азыр эмнеге өкүнөсүздөр, эгер дагы башкан үйрөнүп кетсе, эмнени өзгөртмөсүздөр? Суроосуна мен өкүнгөнүм. Мен деле тирешип, ушунчалык аракет кылып, баягы видео алтыне чоңота болду десем да ушундай видео жеңе ага эжелер жок эле. Бирок ушундай баягы анаркан эчке окутту, 1-класста фартечкелер окутту, ошолордун билимин алып, мына эчкелер сабак берди. Ушулардын сабагын эми аракет кылып, 2 албаганга, 3 албаганга аракет кылып окуп жүргөм, мындай аракет кылыпчы. Бирок өкүнгөнүм баягы ошо кезде биз 10 бүтүп атканыбызда, 9 бүтүп атканыбызда коммерция деген неме түшүнүк болгон да. Коммерциядан булар акча таап келип атыр, бул машина таап келип атыр, мындай жардам берип атыр деген нерсе менин оюма кирип кеткен да. Анан мен Бишкекке барып 9-классты бүткөндөн Бишкекке бердим, Тумеречкеге барып, Жуманагайларга барып, ассистентим алдында кетердим, Бишкекке кетип калгам. Анан ошойчо барып туруп мен ниет кылып, кыялган нерсеме жетпегеним ушу окууга тапшыра албай калгам да. Коммерция акча табыш керек, агалар машина айдап жүрсө сыймыктанып, мен акча табайын деп мен ошо бизнеске уланып кеткеним. Азыр эми канчалык аракет кылсам деле мен силер менен же башкалар менен барып билим алып отура албайт экенмин да. Ийгенде семья кургам, бала чакам бар, жумушум бар. Ошо менен алектенип кеткеним үчүн мен өкүнөм да. Ийгенде урчканым үчүн мен отуруп эле билим менен деле канчалык агаларыбыз акча таап атат, билесиң убакта ушунчалык арзуган мисалы үчүн 10-15 миңге айлык алса дагы, бирок татыктуу жашоо, татыктуу семья кылып атышат. Силерге айтарым ушундай көз алдыңарга мындай бизнести, акча табууну кыялданбай, биринчи билимге умтулгула. Ушу билим деген мына эжеке агайларыбыз мисалы үчүн канчалаган акча тапкан атеге ата-энелерибиз оларда банктар жетектеген, оларда бизнестеги мындай эметкен ошо агаларыбызга караганда мына ага эчкелерибиз астыбызда турат. Өмүр бою эжеке агайларыбыз биздин астыбызда, биз таазим этип, силерден кийин, бизден кийинки агалар эжелер ушинтип жыл сайын келип айтып ушинтип отурган жетишсиңиздер. Силер да ушу билим алып ага эчкелердей болуп ушинтип сабак бергиле, чоң урчканын күчү менен элге кызмат кылган, элди башкарган, элди элге үлгү болгон жаштардан болуп өскөнгө аракет кылабыз. Анан азыркыларда шанс бар да. Кудайга шүгүр. Азыркы заман куткулсун ушуларгачы. Биздер ушундай болгондо бизден көп балдар жакшы, кийин балдар чыгат эле. Ушу балдарга айтам да, окугула, билимге умтулгула деп. Телефонун тартып Тапшыра албай калдым да. Анан ошо тапшыра албай калдым, анан ошо мен окубасам дагы Кудай калса балдарымды кызайын дегенди айтам.
мына караматичке кызым окутат жакшы. Аны мен чет тилди аябай жакшы өчүрдүм. Мына бакты билежек караматичкелер аябай жакшы сабак берчү эле жа. Анан чындыгында ошо өкүнгөн мен окуй албай калдым. Жок. Эмне дейм? Мына турмуштан орун тапкандагы бул дагы чоң нерсе. Мына айтарым окуучуларга, мына бүтүрүүчүлөргө окубасаңар дагы турмушта жашоодо өз ордуңарды таап жашоодо бул чоң неме да? Чоң ошо ийгилик бар бүтүрүүчүлөргө ийгилик. Şu anda iyilikleri жақсы деп ұғып қаламыз. Мұнда бір сөз бүтүрүүчүлөр мен өкүнгөнүм окудум 7 жыл. 2 жыл иштедим, аз эле убакыт Россияга кетип калып, дипломду калып кеттим. Өкүнбөйм деле, ал жакка барып деле турмуш ордун таап кеттим. Азыркы убакытта 2 балам. Бары бир келем кайтып келип, аз да болсо иштейм деген аракет. Hazır öğretmenin işindesin mi? Kommersiyada. Yok, Moskvada. Moskvaga dili var öğretmenin işini işte oturlar var değil mi? İşte bolot, bırak men orus dilini жақсы özdeştir aldım. Hareket kılıp gördüm. Militsa tarafı işleyip de okuyalım ha? Şu havasından da Anam отпускага içine ağzına düştep gel ağına gitken bu Kızlardan bundayım. Militsa yanmış degenler yok da var. Sınıftan almış. Az hareket boldu, bari qaytып келем, может 3-4 жылдагы убактым калды иштейм, андан кийин кетем. Рахмат сиздерге. Kampanyaga bakarsan. Olek. Şoqluqları жақсы болады, енді бірақ бара шоқтықты любой нәрсеге жеткізе болады. Азыр мен балам 7-де оқып қалды, өзім оқуй алған үшін баламы Түркістейіне Себатқа оқытудамын Құдай шүкір. Азыр ошоның келечеги кичине Кыргызстанга астыңкы жаштардан болуп өсүшкө аракет кылып атабыз. Эми ошол жетсин биз кечигип калдык, кеч ойлонуп калдык. Жашоо действительно ал убакта кыйынчыраак болгон, оорураак болгон. Анан азыркы жаштарга азыр өтө шанс күчтүү. Окуса болот, ийгиликтерге жетсе болот. Жогорку иштерди иштесе болот аябай. Аябай шарт туура. Биздин убакта шарт башкача эле. Бирок ошо эжекелерге рахмат. Ушу сиздердин илимиңиздер менен Россияга бар ошо болгон ошо орус тили, анча-мынча англисче сүйлөйбүз, бирок математиканы мен жөнөк сразу эле кошуп кетем, мен эжеке билем сразу. Ошол үчүн аксы жакасал кызып. Ошондой өзү мактанып да койшек да, нар жакта жакшы элек, шок элек да. Ошо бизге агаларына окшоп өстүнө жакшы эле болот. Sizde okutmasak bile bildim, sizin balanız da dal özünüzde bira ошо келечегин кылып Кудай кааласа балаңызды эми ошо кичине өзүңүз кылган нерсени кылалы. Taşka keçilik de. Arkadaşlar, men bu mugallimdердин мына эжекелердин эмгегин бийик асказоо чокуу деп эсептейм да. Эжекелер эсептейм чокуу асказоо. Себеби дегенде бул ошол чокуудагы карлар эрип мындай бактырактарды сугарган сыяктуу сиздер билимиңиздер менен бизди сугаргансыздар. Ошонун негизинде биз дагы ушундай даражага жетип өзүбүз каалаган кесиптин ээси болуп иштеп атабыз. Ошо бүткөндөн бери биринчи жолу келишибиз мына мектепке. Оңчулукка дагы келбей калганбыз. Анан өтө мындай толкунданып атам азыр класстарды көрүп мектепке келип. Анан 11 класстар бүгүнкү акыркы коңгуроо болгону менен силерге жаштыктын биринчи башталыш десек болот. Өзүңөр каалаган кесиптин ээси болуп, жакшы ийгиликтерге жетишкиле. Анан окууга тапшырсаңар биз жака баргыла ошол мектептин иштейт. Өзүм тосуп алам. Мен не деп элем ошо 11-де бүтүп аткан кыздарга баягы биздин бүтүп аткан мезгилде тестке карап, балга карап окууга тапшырып койгонбуз да. Анан ата-энени аяп, ушу балым жеткен окууга окуйюн депчи. Ошентип эле каалаган өзүңөр каалаган окуу жайга тапшыргыла. Окууну бүткөндөн кийин ана ата-энеңе кайра жардам бере бересиңер демекчимин.
Анан силердин азыр кандай десем, силерге көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Тил үйрөнгүлө көбүнчө, тил үйрөнгүлө азыр. Тил үйрөнүп дүйнөнүн 4 бурчуна кетсеңер болот. Тил үйрөнүп ошо турмуштан өздөрүңөр тапкыла. Ошо эжеке сиздерге рахмат. Ушинтип билимиңиздерди жаш балага берип жүрүңүздөр. Мектептин гүлү көп болуңуздар эжеке. İşte kalktım ben daha ödeyeceğim. Vallahi kalmasın, içine olsa da faydası değilsin de. Okutular mı şu buna o emeler yüzükleri mi? Benim sıram bizlerce geldi. Siz değil, Cahşehir'den çalışan biri. Саламатсыздар, урматтуу эжекелер, 14 классташтар, бүтүүчүлөр. Бүгүн бардыгыбыздын майрамыбыз, бардыгыңыздар майрамыңыздар менен демекчимин. Алдыңыздарда кең келечек турат. Сиздердин билим алышыңыздарга бардык шарттар бар, убакыттар бар, минуттар бар демекчимин. Алдыңыздарда экзамендер жакшы тапшырыңыздар. Андан кийин окууларга жакшы тапшырыңыздар. Келечек ар бириңиздердин колуңуздарда. Сиздердин келечегиңиздер өзүңүздөргө пайдалуу келсин. Анткени сиздер бардык билим алганга шарттарыңыздар бар. Университеттер бар. Мында бизде болгон жакшынакай алтын эжекелерибиз бар. Андан кийин биздин мектептер бар, интернеттер бар. Сиздердин терең билим алышыңыздарга бардык шарттар бар. Ал эми биздин мына 20-жылыкка келген агаларыбыз, эжелерибизге дагы кең келечек каалайлы, үй бүлөлүк бакыт каалайлы, балдарынан жакшы күндөрдү көрсүн. Биз да классташтарыбызга денсаулыктарды каалайлы. Балдары менен, жубайлары менен, жолдоштору менен бактылуу болсун демекчимин. Бүтүрүүчүлөргө ак жол демекчимин. Ал эми мырзага кең келечек, бактылуу окууларыңа ийгилик. Кудай буюрса 20-жылыкта жолугушабыз. Бир аз мурда айтып койсоң даярдалмакмын. Эмне назар берсем экен? Бесиңер тырсайын. Азыр залга келгендер Мырзага бир аз ибарат болуп калыптыр. Жаңылыштык болуп калыптыр, анан ойлонуп турайын. Келген суроолор бар. 11 жыл окуп өтө эсиңиздерде калган эң кызыктуу окуялардан айтып бериңиз. Күлкүлүү окуялар. Биринчи класста бул эжеке көрөп декретте болгондо үйүнө баласын көрүп барган. Шунчалык кубанып, шунчалык сүйүнүп жеп келгенбиз да, ошон үчүн сиздар эч качан унутпайбыз ушул нерсени. Ошол баланы чоңоюп эле калса керек. Ынтымак эле, Эч качан унутпайбыз, ошону дайым эстейбиз. ынтымак эле. 91-жыл 3 класстарга. Уақыт өте берген, кечелер өткенде отырам, анам билежигим биз 10 күн күтүп отқан болду. Адам бол деген эркаларды айтканы, кече күнү кандай эле. Чын мында бардык эжекелерге рахмат, Арзыкулова эжекеме рахмат. Бардык эжекелерге. Мына бүтүрүүчү класстар окууларыңарга ийгилик окуңар. Анан окуганда кесипти балаларыңарда немеңерден сурап өзүңөргө мындай ыңгайлуу нерсени тандап текеберчилик кылып мына мен дагы ушул окуюун деп алып кийин аркасынан иштей албай жүрө берет. Ар кесиптин артынан кетсеңер өзүңөргө эмне ыңгайлуу болсо ошону алып кетип ошонун аркасынан иштей аласың. Ошо бактылуу окуууларга болсун. Көп сөздөрдү окуп отуруп, мына каласыздар болдум да.
Эгер ушул 11 классты бүтүрүүчүлөр неге акцент кылышы мүмкүн? Эгер акцент кылса, эртең университетке барганда, мисалы мен да ушундай нерсе болгондо, сиздердин берген билимиңиздерди толук 100% ала албасам дагы, өзүмө жараштырып алгам, бирок ошол кээ бир жерлерде ошол нерсеге муктаж болгом да. Ошондо актинг деген нерселер болгон. Ошону сиздер азыр эртең университетке барсаңыздар билесиздер ошол нерсени. Кайсы жерде кайсы калып кетти, кайсы болгон депчи. Анан агаларыбыз, эжелерибиз мына көптөгөн жетишкендер жетиштир. Бул атабыз азыр сыныптанабыз. Анан ошол бизде деле атап кетким келди да, жакшы окуган кыздар көп болчу, балдар, Айнажи, Мунара, Эльвира деген кыздар. Эми булар турмушка азыр турмушта балдарында бала бар, убактылуу иштей алып аткандыр. Бирок ушу эжелерибиздей болуп университетке кандидаттыкты жактап иштей турган кыздар да, ошолорду айткым келип кетти. Ошо бардыгыңыздарга рахмат. Сиздер сагын алып кеткен да балдарыбыз бар, өздөрүңүздөр билесиздер. Эми ушул нерсеге чыгып кеткен, ошол нерсени алып кетти. Бар жок ушу Кудайга шүгүр, аркада калып же мындай болгон балдарыбыз жок. Ошо баардык сиздердин билимиңиздердин аркасында ушул нерселерге жетишип атабыз. Ошо рахмат сиздерге. Катары анан 3-курска барганда ушу турмушка чыкпай калбайын деп сабаштайм. Сабаштайм которуудан кийин турмушка чыктым. Турмуш эми турмуштан жакшы, Кудайга шүгүр ордун таптым. Заочный болсо да дипломду алып койгонмун. Азыр эми 4 баланын энеси, мен өзүм мындай неме кылбасам дагы балдарымды окуганга аябай болгон аракетимди жумшадым. 2 чоң балам чоң 9 класс, андан кийин 8 класс, мектепте жакшы. Орус мектепте окушат, өкөтөң жакшы ийгиликтерди жаратып, мени сүйүндүрүп атат эми. Ошол Бишкекте турам өзүм ушу. Bir жыл болсо да ушул балдар берип биздин классташтар менен окуп калдым. Ушул жерде жакшы английскийден аябай сонун база алдым. Аябай курсаларга бардым. Ошол английский мага аябай жардам берди да. Көп жактарга бардым. Бактылуу эшке берген мени колдондум. My name is China Wilder. Эми ошол биз уже калып калдык дегенде силерге ийгилик. Тил үйрөнгө эми ошо тил билсең адам болсун. Ошо балдардын азыр ошо английскийге уктап жатат. Ушулар окусун деп. Анан ошо азыр кызым сизге арнап, Минаре эжеге арнап, бардык эжекелерге кызым осойломияды. Жана кызым мындаганын көрүп кетти. Sana yurna de sole, naria serena do, una tempesta, bell'aria fresca, pare piano festa, che bella cosa na yurna de sole, mano do sole, che bello in o sole mio, stai fronte a te, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te, quando fa notte, io se le stelle scende, nella serena dopo una tempesta, dell'aria fresca, pare piano festa, che bella cosa una giornata di sole, mano da sole, che bello in o sole mio, stai fronte a te, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Жакшы жанна сенин ошол бир туугандарың жайнадыңбы? Ошолардан чыгышат да, ушунчалык сыймыктанабыз ана биздин балдар ана.
Кайерде силердин талантыңар болсо, биз ушунчалык ыраазы болобуз да. Мына биздин балдар кайерде болсо сый утабыз. Мына балдары чыкканда ушу Жапардын неберелери чыкты деп ушунчалык токунабыз. Ушу кыздын өмүрү узун болсун деп атабыз. Кайрын сатмай oradan өтсүн. Келечекте алдыңкы ырчылардан болду. Кандай тилек кылсаң Алла Таалам тилегиңи берсин. Дүйнөгө атак чыккан Жайнагүл, сен да ушу балдарыңдын жакшылыктарын көр кызым. Үй бүлөң менен түбөлүк бактылуулукту берсин. Аллахым жакшылык күндөрдү, баардык жакшылык күндөрдү насип этсин. кичинекей кыздын келечеги кыргызды дүйнөгө тааныткан кыз болсун, айналайын. Анда эмесе куш келипсиздер. Экинчи сапарыңыздарга ыраазы болушуңуздар. Мына видеочулар сиздер ошол ага эжекелер айткан кеңештерди алат деп ойлойм. Сиздер чындап өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр каалаган кесипти тандасаңыздар, ошол кесипти аркалап кете аласыздар. Анан ошо атам айтты эле же болсо бул кесипке балым жетпей калганда мына кесипти алып калдым эле десеңиздер, ушул элелердей болуп жарым жолго жеткенде таштап коюшуңуздар мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүздөр каалаган кесиптин ээси болуңуздарга тилектешмейм. Сиздерге дагы чоң рахмат.